Жердегі қырғыз бұл дүниедегі адамзаттың бақыттылуу жана беделдүү уругу. Жемиштүү кыргыз жер жүзүндөгү жагымдуулуктун сыпаты. Керемет кыргыз келечектин жол баштоочусу. Кемеңгер кыргыз керемет дүйнөнү жараттуучу барктуу калк. Кадырман кыргыз каардуу дүйнөнүн азап тозогун артка таштап, ардактуу жолду баштоого мүмкүнчүлүк алган эл. Келечек жолдун башаты. Кемеңгер адамзаттын тазасы. Баатыр эр жүрөк адам тагдырынын жаратманы. Жардамчы болгон Кудайдын бир колу. Улуу жолду баштоочулардын катарлашы. Каармандыкты жараттуучу адамзаттын арка бели. Мына ушул таасирлердин бардыгы Манас менен айкалышканда артында кыргыз калкы түбөлүккө жашай билет. Жагымдуу Кудай жолунда жардамды жараткандан алып, жартысын жерге бөлүп, жартысын асманга таратып, жаратылышты кошо коргоп, каармандыкты жаратып, өзүндө жок болсо да журтту алдыга сүрөөгө даңкан салган элдин бири. Берекесин төгүлткөн бул дүйнөнүн болоң бурчун аңтарып карап көргөн, бара турган жолунда барктуу болууну эңсеген, өрттүү адамдарды мындан арыда алдыга барсын деп тээ бийикти көксөгөн, көмөкөйүнөн үн чыккан, тагдырында сыр турган, салмак менен сүйлөгөн, сапарлашын тээ бийикке үндөгөн калк кыргыз. Кутман калктын, кутман журттун тагдыры мына ушинтип бул дүйнөдө бардыгы. Бар болдуңбу, демек Кудайдын болот бийиктен келген жардыгы. Жаратман элдин жаркыраган жылдызы, барктуу болгон турмушу, алдыга баштап баралчу кыргыздан устун тургузду. Туусун бийик көтөргөн бир Кудайга жүлөнүп, улуу жолду андан ары даңкан салып баштоого даярданган калк. Көрдүңөрбү? Көкөрдөн кымыз куйдурган, көлөкөдө оюн курдурган, үлпүлдөтүп кыздарын бийик жолго сундурган каарман калктын тагдырын. Таамайлап эми айтканда, Кудай дайыма билет кыргыз деген элдин бардыгын. Бараандуу болуп башаты, бийикте болуп азаты,
армандуу жолду баштаган адамзаттын бүчүрүн бейик жолго көтөрүп, көзүндө моңун жаштаган жоголбос адам тагдыры кыргыз менен бир болгон дейт баштатан. Бардыгыбыз башаттуу жолду көрө билсек, аалам казыгы жерине кыргыз орногон. Бүгүнкү күнү ушул жолду Кудай өзү колдогон. Көгүлтүр оттун жанында олтуруп бирге болушуп, курмандык чалып Кудайга жамандык жолун тозушуп, кыргыздар барат жардаган. Бул эл Кудай өзү жер бетинде тандаган. Элдин бири болгондон түбөлүк жолун Кудай ага арнаган. Батасын Кудай алган эл мына ушинтип жер бетинде түбөлүккө калган эл.